Ошо асыл тукум чарбага өткөн асыл тукум менен иштеген чарбалардын баардыгына ар түрлүү мындай жеңилдетүүлөрдү беребиз. Эмне себептен дегенде ошо жайытка барса, ошо жайыт билети боюнча азыр ар түрлүү программаларды иштеп чыктык. Мына мисалы асыл тукум ири мүйүстүү малдарды көбөйтүү боюнча 3% кредит берилип атат. Азыр дагы биз мамлекет тарабынан биз тапшырма алганбыз. Ошол пилоттук ошо сиз эле азыр эттин баасы деп атпайсызбы? Ошол бизден ошо чүй, анан кийин Бишкек чөлкөмүндө ошол өзүнчө бир программа түзүп атабыз. Бул дагы 3%-тык болот. Ошол жанагы откормочный чарбалар курулса, ошолор менен да иштешүү, аларга жеңилдетилген сандан сапатка өтүү. Жылдан жылга жайыттардын деградациясы болуп келатат. Ошонун негизинде эгерде биз сандан сапатка өтсөк, ошол мал чарба, ошо асыл тукум менен иштеген чарбалар көбөйсө, малдын башы туяк азаят.